энергия же болбосо бензин, керосин жана дизелди колдонгон транспорт абадагы түтүндүн бир булагы. Бул айрыкча чоң шаар, мегаполистерге тиешелүү факт. Өзгөчө эскилиги жеткенден улам көбүрөөк түтүн чыгарган эски машиналар жөнүндө болууда. Кыргызстанда коомдук транспорттун жетишсиздик көйгөйү курчтурат. Мындан улам элдин көбү жеке унаа алууга аргасыз болот. Ал унаалардын көпчүлүгү болсо эскилиги жеткен. Бишкек шаарынын жол тутумдары 90-100 миң машинага ылайыкталган. Бирок расмий маалыматтар боюнча Борбор калаада 2019-жылдагы маалымат боюнча 400 миң машина катталган. Бул жалпы өлкө боюнча катталган унаалардын 40%-га жакынын түзөт. Мындайча айтканда, Бишкектин ар бир 3-чү тургунунда машина бар. Эксперттердин баалоосу боюнча Кыргызстанда абаны булгаган заттардын 87% атмосферага эскилиги жеткен унаалардан чыгат. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалыматы боюнча өлкөдөгү унаалардын 80%-га жакынында катализаторлору жок. Катализаторлор болсо унаанын абага түтүн бөлүп чыгаруусун азайтуу боюнча маанилүү функцияны аткарат. Анда болгон баалуу металл палладийден улам көпчүлүк катализаторлорду чечип алып сатып жиберишет. Машинелердин, унаалардын көптүгү бар Бишкек шаарыбызда. Баары тең сапатсыз күйүүчү май заттарын куюп жатышат, катализаторлору жок. Анан албетте бул биздин шаардын тургундарына терс таасирин тийгизет деген ойдомун. Аба деген таза болушу керек. Ошол эле биздин келечектеги муундагы жаш балдарыбыз таза аба менен жутушу керек. Таза аба менен жутуш үчүн көптөгөн көйгөйлөр бар. Ошолордун бири деп ойлойм ошо электр унааларга өтүү. Бакыт 20 жылдык тажрыйбасы бар айдоочу. 1 жылдай убакыт мурун ал электромобиль айдап баштаган. Машинасын алмаштырууга негизги эки себеп экономика жана экология болгон. Айтмакчы, бензин жана дизель сыяктуу күйүүчү майларга болгон баанын өсүшүнөн улам электромобилдердин экономикалык пайдасы ачык эле көрүнүп турат, дейт Бакыт. Жаңы болгондуктан кичине кымбат болуп жатат, бирок азыр арзан модельдери дагы бар. Кыргыз эли алса болот деген ойдомун. Орто эсеп менен Бишкекте жүргөн унаа 2,5 миң, 3 миң долларга чейин күйүүчү май заттарын акча коротот да. Орто эсеп менен жүргөн унаанын нээси. Эгер электр унаа менен жүрсөңүз, айына 600-700 сомдой болот. Жылына 7 миң, 8 миң сом эле коротосуз да. Андан тышкары кыймылдаткычына май куюунун кереги жок. Ар бир 8 миң же 10 миң километр сайын бензин менен жүргөн машинелер кыймылдаткычтын майын алмаштырышат, анын кереги жок. Андан тышкары ошол эле жанагы свеча же форсунка, башка нерселерди алмаштыруунун да кажети жок деген. Электр унаа алган киши, электр унаасын айдаган киши кайрадан бензин менен же дизтопливо менен жүргөн машинаны айдагысы келбей калат экен. Кыргызская республика с точки зрения географии, она идеально подходит для имплементации и применения. Кыргыз Республикасы географиялык жактан электромобилдерди колдонууга абдан ылайыктуу. Анткени биринчиден бизде эң арзан электр энергия. Экинчиден бизде шаарлар бири-бирине жакын жайгашкан. Ашып кетсе 100 чакырым. Жана эң негизгиси бизде электр энергиясын өндүрүүнүн жашыл булактары бар. Бул ГЭСтер. Ушул шарттардын баары электромобилдерди өнүктүрүү жана көбөйтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Биз салык кодексине электромобилдерди импорттоодо кошумча нарк салыктан бошотуу сыяктуу жеңилдик киргиздик. ЯЭП алкагында электромобилдер үчүн бажы ставкасынын нөлдүк көрсөткүчүнө жетиштик. Мы добились нулевой таможенной ставки на электромобиль. 2022-жылдын май айында Кыргызстанга электромобилдерди 0% пошлина менен ташып кирүүгө квоталар ишке кирген. Ага карата Кыргызстандын жарандары 2022-жылы 5 миң электромобиль киргизе алса, 2023-жылы 10 миң автоунаа киргизе алышат. Унаа мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча азыркы күндө Кыргызстанда 800 электромобиль бар. Салыштыра кетсек, алардын саны 2021-жылы болгону 181 болгон. Бирок жашыл транспортко өтүүдөгү негизги маселелердин бири бул инфраструктура. Азыркы күндө Кыргызстанда бизнес өз күчү менен инфраструктураны түзүп келет. Уштапта Кыргызстан боюнча зарядтоо станцияларынын саны 15ти түзсө, анын 10-у Бишкек шаарында. Жеке компаниялар кардарлардын ыңгайлуулугу үчүн электр зарядтоочу станцияларды бизнес борборлордун, мейманканалардын жана башка коомдук жайлардын парк зонасына орноштурууда.
Спрос большой. Суроо талап чоң. Маселе инфраструктурада. Мисалы, жөнөкөй унаалар үчүн май коюучу станциялар жок болсо, жөнөкөй унааларда болмок эмес. Ошондой эле электроунаалар үчүн дагы инфраструктура керек. Электростанциялар аз болуп жатат. Электромобилдер бул глобалдык тренд. Эл аралык энергетика агенттигинин прогнозу боюнча 2020 электромобилдердин саны 13 миллионго жеткен болсо, 2030 жылга карата 130 миллионду түзөт деген күтүүлөр бар. Европанын бир катар өлкөлөрү 2040 жылга карата бензин жана дизелдик май менен жүргөн автомашиналарга тыюу салуу жөнүндө чечимге келишкен. Ал эми батареяга болгон баанын төмөндөсү бул унааны жыл өткөн сайын көбүрөөк жеткиликтүү кылууда. 2010 жылы батареялардын орточо баасы 1 киловатт-саатына 1000 АКШ долларын түссө, 2016 жылы 227 долларга түшүп, ал эми 2021 жылы 132 долларды түзгөн. Углероддук күйүүчү жылыткычтарды жакканда чыгарган катуу заттар менен атмосферанын булгануусу адамдын өмүрүн 2 жылга чейин кыскартып, глобалдык жылуулануунун негизги себеби болуп эсептелет. Абанын булгануусун айрыкча шаарларда эң аз дегенде 50% азайтууну экологиялык транспорттун түрүнө, электромобилдерге жана электроскутерлерге өтүү аркылуу ишке ашырса болот. Мындан сырткары мамлекет үчүн жеке унаалардын санын олуттуу түрдө азайтып, жыйынтыгында абанын булгануусун азайтууга мүмкүнчүлүк берген жашыл коомдук транспортту өнүктүрүү маанилүү.